Саламатсыңарбы урматтуу студенттер? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Биз силер менен балдар кыргыз тилинен илептүү сүйлөм жөнүндө сөз кылабыз жана лексикалык темаларыбыз менен иш алып барабыз. Силер билгендей, бул сүйлөм кандайдыр бир айтылып жаткан ойду билдирүүчү негизги бир нече сөз тизмектеринен турса, ошону сүйлөм деп айтат элек. Мына ошол сүйлөмдөр айтылыш максатына карай жай сүйлөм. Биз муну өткөн сабакта. Андан кийин суроолуу сүйлөм өттүк. Кийинкибиз бүгүн өтө турган темабыз илептүү сүйлөм, анан кийин буйрук сүйлөм экен. Демек, сүйлөмдөр ушундай айтылыш максатына карай төрткө бөлүнөт деп айтканбыз. Ошонун ичинен бүгүн биз илептүү сүйлөм жөнүндө сөз кылабыз. Илептүү сүйлөм деген эмне? Биз жашап турган ушул чөйрөдө болуп өткөн, боло турган, же болбосо болуп жаткан окуяларды биз мындай түз эле дайыма бир эмоция менен кабыл албайбыз. Кээде биз кубанышыбыз мүмкүн, кээде кайгырышыбыз мүмкүн, кээде ачууланышыбыз мүмкүн, кандайдыр бир эмоция менен өзүбүздүн оюбузду бири-бирибизге билдиребиз. Демек, ошону биз күчтүү сезим деп коебуз. Күчтүү сезим менен кандайдыр бир нерселерди түшүндүрүп берүү иретинде айтылган сүйлөмдөрдү биз илептүү сүйлөмдөр деп айтабыз. Илептүү сүйлөмдөрдүн аягына илеп белгиси коюлат. Мисалы, ата-энелерге урмат жана сый дейт. Демек, кичине үнүбүздү көтөрүңкү, интонация көтөрүңкү абалда биз ыраазы болуу иретинде айтып атабыз ата-энелерге. Жашасын Кыргызстаным. Бул жерде мамлекеттин мындай бир алга өсүшү жөнүндө айтуу, кубануу иретиндеги сөздөр кетип атат да. Мына ушундай урам иретиндеги айтылган сүйлөмдөргө биз күчтүү сезим менен айтылган сүйлөмдөргө биз илеп белгисин коет экенбиз дагы, аны илептүү сүйлөм деп айтат экенбиз балдар. Эми кийинки биздин лексикалык темабыз бул кыргыз элинин көркөм кол өнөрчүлүгү деп аталат. Жакшылап көңүл бөлүп турасыңар. Мен ушул жерде текстти толук окуп беремин. Окуп баратып түшүнбөгөн жерлериңерди түшүндүрүп бергенге аракет жасаймын. Кыргыз элдик ууздары жыгачтан, чийден, кийизден, булгарыдан, металлдан жасалган кооз буюмдарын, өрмө жана сайма жагынан чоң мурастарын калтырышкан деп атат. Демек, ата бабадан бизге кол өнөрчүлүктөн көптөгөн нерселер калды дейт. Кол өнөрчүлүк деген бул баягы атадан балага үйрөнүлүп келе жаткан өнөр болуп эсептелинет. Кыргыз эли өзүнүн жашоо тиричилигинде кийизден жасалган буюмдарды кеңири колдонгон. Кийиз дегенди билесиңер, бул койдун жүнүнөн жасалган жерге сала турган баягы килемчелер. Жумшак болот, ал жылуу болот кышкысын. Кийизден ар кандай кийим-кечектерди да жасашкан дейт. Көрдүңөрбү? Төшөнчүлөрдү дейт, жерге салган төшөк, кийиз, ала кийиз, шырдактарды жана башка буюмдарды жасашкан дейт. Ала кийиз, шырдактарды зор чеберчиликте оймо чиймелер менен көркөмдөп, кооздоп жасашкан. Үй өндүрүшүнүн эзелки бир түрү килем токуучулук болуп эсептелинет. Мына ошол килемди дагы биз жүндөн ирип жасайбыз. Килемдерди боз үйгө илишкен дейт. Боз үйдү билесиңер, кыргыздар көчүп конгондо, жайлоолордо азыркы мезгилде дагы тигип жүрүшөт. Мына ошол жерде баягы шамалдан, сууктан сактаныш үчүн ошол боз үйдүн айлан тегерегине бир канча кооздолгон жакшынакай килемдерди илип коюшкан. Анан жерге салышкан дейт, жылуу болот деп айттым. Сыз өткөрбөйт жерден жүк жыйган дейт. Такталардын, сандыктардын үстүнө жаап коюшкан экен ошо килемди кооздук үчүн. Кол өнөрчүлүктүн кайсы гана түрүн албайлы, баардыгына тең таланттуулук, укмуштуудай көп түрдүүлүк мүнөздүү. Алар элдин ой тилегинин, тарыхынын жана маданиятынын үлгүсү болуп эсептелинет. Кыргыз эли кол өнөрчүлүгүнүн өзгөчө орунда турган баалуулугунун бири кыргыздын боз үйү. Элдин сергек акылынан чыккан, чебер колунан тамган теңдешсиз өзүнчө бир өнөр. Эгерде ким боз үйдү жасай турган болсо, кыргыздардын ошол кол өнөрчүлүк менен алектенген адамы бул укмуштуудай чебер адам экендигин биз байкасак болот экен. Анткени ар бир эле адам бул боз үйдү жасоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болбойт экен. Ал укмушта айлакердик, көркөмдүккө, математикалык так эсепке жана физикалык тең салмакка ээ.
жалаң мал чарбачылыгын аркалаган эл каалаган жерге мейли тоодо мейли түздө жашоого бирдей оңтойлуу шарт түзгөн үйдү жаратып алуусуна жашоо тиричилиги өзү мүмкүндүк берген. Калк жашаган жайларда керектүү жыгачтар чыккан. Кыргыздар боз үйдүн мына ушундай түрүн жаратышы үчүн турмуштук тажрыйбалардын талантын, акыл ойлорун жана кол өнөрчүлүгүн жумшаган. Көчмөн элдердин биргелешкен акыл оюнан жаралган жеңил десең жеңил, чечкенге, тиккенге оңой, жайында салкын, кышында жылуу, жөнөкөй, улуу эстелиги бул ыйык куту жана кол өнөрчүлүгүнүн туу чокусу болуп эсептелинет дейт боз үйдө. Көчүүгө аябай жеңил дейт. Каалаган жайга кондурууга ылайыкталган. Жаан суусун тез агызган. Табияттын ар кандай таасир күчүнө туруктуулук кылган боз үйдүн ичине от жагууга жана жылуулукту сактоого дагы оңтойлуу туткан экен. Демек, боз үйдүн ичи бул кадимкидей үй болуп, жылуу болот дейт. Анын суук боло турган болсо, айлана тегерегин баарын кийиз менен каптап коебуз дейт. Жерине болсо кийиз салабыз дейт. Ошондой эле ортодо боз үйдүн ортосунда очок болот дейт. Очокко от жагып, боз үйдүн ичин дагы жылытса болот дейт. Жайында салкын болот экен, анткени ысыкты өткөрбөйт жүн. Ал эми кышында суукту өткөрбөсө, бул жылуу болот экен. Мына ушундай мүмкүнчүлүккө ээ болгон жакшынакай өзүнчө бир философиялык чеберчиликте жасалган математикалык так эсепте, физикалык тең салмактуулукту сактап жасалган чыныгы ушул кыргыздардын кол өнөрчүлүгүн мыкты аркалаган адамдардын колунан келген бул боз үйдү биз абдан баягы сыймыктануу менен айта алат экенбиз. Азыркы мезгилде дагы бул боз үйдү биз колдонуп жүрөбүз балдар. Эмесе боз үй боюнча, деги эле кыргыз элинин кол өнөрчүлүгү боюнча маалымат алдыңар. Мен силерге ошол кол өнөрчүлүктүн ичинен ушул боз үй жөнүндө гана кыскача маалымат бердим. Анын ар бирине токтоло турган болсок аябай көп, ар бири өзүнчө бир өзгөчө бир айтууга ылайыкталган эң сонун маалыматтар бар. Ошонун ичинен боз үйүнө дагы мен кыскача эле токтолдум. Анда текст боюнча берилүүчү суроолор бар. Мына ошолорго көңүл бургула жана аткарганга аракет кыласыңар. Тексттеги кезиккен жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүү жана жаттап аласыңар. Билбеген сөздөрдүн баарын тизмелеп жазып, аны кыргызча, орусча сөздүктөн карап маанилерин тапкыла. Андан кийин тексттин негизинде өз улутундагы кол өнөрчүлүктүн өзгөчөлүгүн айтып жазып берүү. Демек, ошол силердин да өзүңөрдүн улуттук өзгөчө бир эмнеңер бар жана биздин ошол боз үй менен ошону мындай бир салыштырып айырмасын байкасаңар болот экен. Анан текстти мага ооз-эки сүйлөп бергенге жана жагысы ооз-эки сүйлөп айтып бергиле. Ошондой эле бүгүнкү биздин өтүлгөн илептүү сүйлөмгө 10 сүйлөм түзөсүңөр. Мен илептүү сүйлөмдү жана да айттым. Күчтүү сезим менен эмоцияда кубанганда, кайгырганда, ачууланганда, сүйүнгөндө колдонулуучу ар кандай сүйлөмдөрдөн 10 түзүп жазып мага жөнөтөсүңөр, балдар. Ал эми түшүнбөгөн суроолоруңар болсо, кошумча ушул адабияттардан карасаңар болот. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Анда кийинки сабакка чейин жолукканча саламатта болгула. Тапшырмаларды өз убагында жөнөтүп койгула, балдар.